Олия адам деген күнөө кылбайбы деген, такыр күнөө кылбайбы, арам ишке түшпөйбү дегенде андай эмес. Арам ишке түшпөй калуусу шарт эмес. Олия болсо дагы кээде нафсын азгырылып, шайтанга азгырылып күнөөгө түшүп калышы мүмкүн. Бирок эмне ошол эле учурда ал ошол күнөөнүн үстүндө кайдыгер болуп, байыр болуп жүрө бербейт. Азгырылып бир күнөөгө түшүп калдыбы, дароо Аллах Таалага тооба кылат. Мына ошолор олиялар. Анткени пайгамбарлар дагы күнөөдөн сак калган эмес. Адам алейхисалам өзүнүн Раббысына күнөө кылды деди. Бейиште эмне? Даракты жеүүдөн кайтарганда Адам алейхисалам жеп алды. Демек пайгамбар Адам алейхисалам дагы күнөөгө түшүп калып атат. Бирок дароо артынан тооба кылды. Ал шайтанга азгырылып түшүп калды. Ошондой эле Аллах Таала пайгамбар жөнүндө айтат: Аллах Таала эмне? Сенин өткөн жана келе турган күнөөлөрүңдү кечириш үчүн деп атат. Демек пайгамбар дагы күнөөгө түшүп калышы мүмкүн. Олиялардын эң жогоркусу булар пайгамбарлар. Ошол пайгамбарлар, сахабалар, ошолор деле күнөөгө түшүп калып атат. Бирок күнөөгө түшкөндө атайлап байыр мага деп кылып жүрө бербейт. Атайлап ошо күнөө кыла берейинчи, эчтеке болбойт деп кылбайт. Не нафсысына кээде азгырылып, кээде шайтанга азгырылып кылып калган болсо, дароодо Аллахты эстеп тооба кылгандар. Мына ошолор бул олиялык шарттан чыгарылбайт. Эгерде бир адам арам иште байыр болуп кылып жүрө берсе, анда ал олиялык деңгээлге чыкпайт. Ошондой эле олиялар бидат жолдо жүргөн болсо, пайгамбарыбыз жолунан туура эмес жолдо жүргөн болсо, адашкан жолдордо жүргөн болсо, ал канчалык көп намаз окуса дагы, канчалык көп орозо кармаса дагы, түнү тахажжудка турса дагы, канчалык көп Куран, зикир окуса дагы олия болбойт. Анткени ал пайгамбарыбыз кайтарган шариятта жок күнөө болгон бидат амалдар, булар күнөө иштер. Ошолорду кылып жүргөн адам. Ошон үчүн ол олия болуп эсептелинбейт. Эми алымдар айтышат: силер бир адамды олия деп уксаңар, же болбосо суунун үстүндө басып жүрөт деп уксаңар, асманда учуп жүрөт деп уксаңар, аны дароо эле олия деп ишенип ээрчип кетпегиле дейт да. Аны эмне? Силер аны сөзсүз түрдө кылган ишини, жүргөн жолуну Куран сүннөткө салыштыргыла дейт. Эгерде ал эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруктарын аткарып, пайгамбарыбыздын жолунда жүргөн болсо, анда ал олия болот. Ал эми андан башка жолдо боло турган болсо, жаңы чыккан секта бир бидат жолдордо боло турган болсо, ал канчалык деңгээлде караматтарын көрсөтүрсө дагы ал эмне? Олия болуп саналбайт.